Нурайым Шаршымбаева, айтылбай қалған махаббат. Әңгіме. Бекмұрат Қасымович бейтаптардың өздік кітепчелерін барақтап атып, таныш ысымға көзі түсті. Шашқылақтай ар бір жазуысына өңілді. Тердеген чекесін жүз арчыменен арчып, креслоға чаңқылай жатып шыптіктеді. Башы салмақтанып шықты. Мұндайда қан басымы көтеріліп кетші, ардайым жанын алып жүрші, дарыны ішті да ор күрсінді. Ұнуттым деген. Еч қачан естебес кант берген. Көрсе, жөн ғана өзін өзі алдап жүрген екенді. Бұқырған сүйі түөлікту деген шын білім. Арзып жүріп, баш қош болса да жуайын жақшы көріп сыйлап тұрады. Андан қалса, келіншеге өңдесе өңі, бой десе бой бар. Жарқылдаған açıq айрым. Жорқы біліміне қарабай, үйбілі үшін сүйген кесібінен баш тартқан. Қатар-қатар түріп беріп, атын-есін қуанышқа бөлігін. Бала тарбиялы, атын-ене сырудан шығары, үйбілідегі бүтін дөй түйшік аным ойнында. Бірақ анымын чалық сүйалған жоқ. Қачан үйленесің? Неврелу қылсаң боло? Дей берген атын-енің көңілі үшін ғана алар қалаған, алардың көңіліне жағып қопылына толған айылдаш қызға үйленген. Емемен теп, ол қыздарының алды тұрмыш құрып арты мектепке барып қалған кезде, алардың ата келіп тұрғандарына бақытлы болып, жүректегі жараты біразда байығып қалғанда қайрадан еске түсіп отырады. Жоқ. Маңдайында жатқан бұл қағаз бол бұғында естебейт болчы. Тап-тақыр ұнытмақ. Орыш көрді. Көрсе ошындағы сезімі, арманды махаббаты, арзу сүйісі жүрегінің түпкірінде жашынап жатқан Тұрбаева. Өзін-өзі мажбурлап қатып қойған Ақшыбаева. Түнгі күзет өтеген дәрігерді шақыртып, жүрегін өйткен бейтаптың ал ақуалын сұрады. Тиешелі еш-шара жасалғанын, ақуалы тұрықташып қалғанын, азырғана ес алдырушы укол алып ұқтап атқанын білді. Ертеңменекі планду текшеруіне біраздан соң жасарын айтып, сыртқа жөнеді. Оорукананын оң қапталында жанаша өскен қош қайыңның түбіндегі отырғычқа көчік басты. Бір кезде өз қолыменен отырғызған жаш көчөттер емемен теп, асман тірей күндін көзін көрсетпей барпайышады. Иіндей көйгөй жаралса, жеке жашуысында қиыншылық болса ушыл жерге келіп, біраз болса да өз ойыменен жалғыз қалып жеңілдеп алады. Авалын айттырбай түшінген кесіптештері мындай учурда тосқолы болышпайды. Сыртынан абдан қатал көрінгеніменен мейірімді, жараукер, жан түйнесі назик екенін білішеді. Ардайым ушыл жерге келгенінде бұғын шығара қиқыры ойлап алғысы келеді, бірақ еркек қанты ойлайды да, қанты балсыз екенін біреу жарымға көрсетеді. Ушындай ойменен өзін-өзі тоқтатады. Мындай мағалда аялдарға сұқтанып кетеді. Қаларса келішады, қаларса долыланышады. Анткені ал аялда, еркекке болбайды емес пе? Ор ұлытына орнынан тұрды. Оорукананын кире беришинде кылчактап күтүп аткан жаш врач менен бейтаптарды кыдырууга жөнөдү. Ал жаткан бөлмөгө жеткенде башы салмактанып турганын, мындан аркысын жалгыз эле текшере берүүсүн өтүнүп артка кайтты. Негедир жолуккусу келген жок. Балким тааныбай деле калгандыр. Кире берсемби деди бир ою. Кантип тааныбай калсын деди кайра. Албетте, кебетеси мүчөсү да баягы жаш кезиндегидей эмес. Тааныбай калышы да мүмкүн, бирок аты жөнүн кантип жашырат. Балким аты жөнүн эстемек түгел бул жашоодо ушундай адам бар экенин да унутуп койгон болсочу. Өзү сүйүп, өзү эстеп жүрсө эле, алда сүйүп, алда унутпаш керек эмес да. Ойлоно берип чарчап кетти. Жүрөк картайбайт деген сөздүн төгүн эмес экенин далилдеп, жаш жигитти калтаарып турганын карабайсыңбы? Ушундай эле качып жүрө бермек беле? Акыры кесиптик милдетин аткаруу керек го. Балатаны көздөй каралды. Буттары тушалгандай токтоду. Чекесинен тер куюлду. Ушундай да болот экен, тууба. Эми кандай кылат? Жолукмак түгүл, палатага баш бакпай эле коюуну туура көрдү. Башка врачтар деле бар эмеспи? Алардын көзөмөлүндө болсо деле жетиштүү го. Акыбалы жакшы дешпедиби? Демек өзүн өзү кыйнабай деле койсо болчудай. Балким оорусу чукул кармап калганга гана райондук ооруканага кайрылгандыр. Бир аз жакшы болсо шаарына кете берет да. Улам бир ойдон чарчап кетти.
Качанкы бир артта калган мезгил көз алдына тартылды. Жаздын теми айланыга көрк берип, алмабак жаңыдан гана бүчүрүп айлап теребели көркүнө чыга баштаган мезгил. Сирен гүлүнүн жыты мурун өрдөйт. Өздүк машиналуу болгонуна жетине албай, кесиптештери менен кубанычын тең бөлүшүү үчүн райондун борборун көздөй бет алды. Машинаңды кое туруп келиндүү кылсаң боло? Жора жолдошторуңдун алды 2-3 балалуу болуп, харты үйлөндү. Биз да небере жыттап чоң ата, чоң апа болгубуз келет деген атынын сөзүнө машиналуу болору менен кыз ала качып келем деген тамашалап. Кой утам, жүр десең макул болчу кыз жок дейсиңби? Тегине дос болдуң кыз деле турат. Ошону эле келин кылып бер десек көнбөй койдуң. Жакшы кыз деп апасы демейди айтчу сөзүн баштап келе жатканда, ой апа, баштадыңызбы дагы? Аны албайм дедим эле го. Жакшы кыз деп эле үйлөнө калышым керекпи? Деген сөзүн бөлүп, сенин ушинткениң өтүп кетти. Ай, жашың 30га чукулдап калды катыгөн. Окуйм дедиң, окуттук. Иштейм дедиң, иштеп атасың. Дагы эмне керек сага? Деген апасы таарынып. Радионун музыка жаңырып жатты. Улам бир ырга кошула обон созуп көңүлү жайдары. Айылынан бир канча чакырым алыстагы райондун борборунда иштейт. Ошого байланыштуу күн алыс жол жүрөт. Кээде кесиптештериникине конуп калса, кээде жумуш бөлмөсүндө түнөчү. Эми минтеп темир тулпарлуу болуп отурат. Бөлүсө жумушума зымырап гана барып келем деп кубанычында чек жок. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз радиодон жаңырган ырга кошулуп обон созду. Машина жол этектеп барып, кыйчеде токтоду. Жөө адамды өтө барып байкаган эле. Ээн жерде эрбеңдеп келе жаткан аял кишине күзгүдөн карады. Зарыл иши чыгып калып гана айла жоктон бул жолдо жалгыздап жүрбөсө, жөнү жок адам жөө баспайт. Жогору жакта калган айыл менен кийинки айылдын ортосу бир кыйла чакырым. Анын үстүнө ушул тегеректе чөөлөр пайда болуптур. Баланчага топтолгон чөөлөр кол салыптыр, түкүнчөгө балача ыйлаган өн угулуптур деген каңшаар тараган. Буга ишенейин десе, бу чөлкөмдөгү ооруканаларда мындай окуяга байланыштуу жабыркаган адам түшөлегин билет. Ишенбейин десе, калк айтса, калп айтпайт. Ушуларды ойлоп машинаны артка кайрыды. Жолоочунун жанына жете берип, машинасынан секире түшүп, арткы эшикти ачты. Ой, келиңиз, отуруп алыңыз, деди жүзүнө тигиле. Ажары төгүлгөн сулуу жан экен. Бир секунддук көз ирмемде апкарып калды. Эзилтен сүйүп жүргөн адамын жолуктургандай денесин от жалын аралап тердеп чыкты. Жан дүйнөсү дүрбөлөңгө түштү. Сулуулуктун күчүн ушундан билсең болот. Бекеринен эркек аттуу сулуулар үчүн салгылашып, керек болсо согуш ачып жүрүшпөсө керек го. Кайрадан жол. Өн сөзсүз жымжырттык. Тек гана музыканын үнү жаңырат. Арттагы жүргүнчүгө анда санда күзгүдөн көз салып коет. Сулуулукту жаратылыш аянбай бериптир. Татынакай, бирок көздөрү муңдуу. Ыйлагандай туру бар. Ээн жолду жалгыздап жүргөндө караганда зарыл иштери чыгып калган го. Балким жаман кабар угуп шашылыш жөнөгөнбү? Анда эле жандаган кишилер кайда? Же эч кимиси жок бекен? Оюна ушулар келди. Сураганга батынбай турду. Бекмураттын көз карашын сезгендей бейтаныш сулуу көзүн жерден албай телмирет. Кайда бараттыңыз эле? Жалгыз корккон жоксузбу? Деди акыры. Жүргүнчү мукактана түштү. Жолдон түшүп калам, деди үзүл кесил. Мен районго баратам. Ишим ошол жакта, деди Бекмурат сөз уланткысы келип. Мен да ошол жакка бараткам. Ырас болбодубу? Окууда болобу, жумуштабы, балким кандайдыр бир коомдук иштер болобу? Айтор алдына киши салбаган тың, сөзмөр Бекмурат тээ бала кезинен кыз киши менен ымала түзүүдө сүрдөп калмай бар. Жашы өйдөлөгөн сайын бул мүнөзүн жеңүү үчүн далай аракет жасады. Жора жолдоштору менен кечелерге барып, кыздар менен таанышып, ымала түзчү. Жанында жора жолдошторунун бир эле болсо ачык айрым, тамаша көй, сүйлөк болуп калганы менен жалгыз калганында сөз таппай тунжурап калат. Мунун мындай кыялын апасы да байкаган көрүнөт. Бир курдай, сени адам менен тез тил табышат деп жүрсөм, кыз кыркын келин кесектин жанында дудук болуп калат көрүнөсүң.
Ушинте берсең, кантип үйлөнөсүң батам? Дегени бар. Дудук болбой эле турам. Сиздин көзүңүзчө ыйбаа кылып сүйлөбөй койгонумду көргөнсүз го, деген күлүп. Ачынында дал эле апасынын байкагандай бар. Мына ошол мүнөзү бул бийкечке да сүйлөтө койбой турат. Бейтаптардын акыбалын сурап, эртең мененки текшерүүсүн жыйынтыктаган Бекмурат иш бөлмөсүндө терезеден сыртты ойлоо тиктейт. Тегерек четин жапыз тамдар ээлегендиктен райондун борборундагы 2 кабаттуу жаңы салынган ооруканадан канча бир чакырымга чейинки жер алаканга салгандай көрүнөт. Оорукана салынган жылы тигилген жаш көчөттөр кечээги жааган карды көтөрө албай башын ийген жаш келиндердей солкулдашат. Көчөдө ары бери баскан жан адам көрүнбөйт. Аппак карга чөмүлгөн айлана өзүнчө бир керемет. Терезенин кичинекей айнегин ачып, таза абадан кере жутуп денесин жазып келип алды. Бир заматта сырттан кирген ызгар бөлмөнү муздатып, ичиркентип жиберди. Айнекти жабак кылайын дегиче, алыстан тез жардам унаасы көрүндү. Шашылыш сыртка бет алды. Тез жардамдан жаш келинди алып түшүштү. Өткөндө жолдон сала келген бийкеч экенин дароо тааныды. Ошол күнү элеси эстен кетпей эсин оодарган. Көңүлү алып учуп, жүрөгү жарылчудай төрс кагып делүүрүгөн. Ары бери каттаган сайын аны жолуктурган жерди үмүттүү тиктеп, кайрадан көрүнө калчуда кыялданган, эми ментеп кайрадан жолуктурду. Болгону да ушундай акыбалда. Куарган эринин кесетиштеп, бир колу менен ичин басып алыптыр. Кыш күнүнө карабай кийгени жукка, кызарып, шишиген көздөрү көккө ыйлаганынан кабар берет. Бир байлам жоолугунун сыртына чыккан чачын жыйнап алууга да кудурети жетпей калгандай. Көчөдөн кулаптыр. Тез жардамды бейтаныш жолоочу чакырыптыр. Дегенди уккан Бекмурат ден дароо боло түштү. Таң калды. Суукта көчөгө халатчанда чыгабы деди оюнда. Бардыгы суроо жооптон соң текшерүүдөн кийин ачыкка чыкты. Жолдошу кызуу келип, жаңжал чыгарыптыр. Кермур айтыша кетип, кол көтөргөндө келин үйүнөн качып чыккан тура. Врач болуп иштеген кыска убакытта буга окшогон окуяларды бирин экин көрүп калчу. Корду көргөн аялдарга бир чети жүрөгү ооруса, бир чети ачуусу келчү. Зөөкүр күйөөгө неге чыдап жүрө беришет деп, ары таң калса ары түшүнө алчу эмес. Баарынан кызыгы, бири да милицияга доо арыз жазганын көргөн жок. Мындай жагдай менен келген келиндерди деле милиция текшере бербейт көрүнөт. Медиктердин чакыруусу менен келишет да кайра кетишет. Арыз жок болсо, андан да запкы жегендерине карабай күйөөлөрүн жазалоого өздөрү караманча каршы болуп турушса, эмне кыла алышат эле? Жабылуу аяк, жабылуу бойдон калсын деген өтүнүчтөрүн айтып, жалдырап тургандарычы. Эң кызыгы, менде да күнөө бар. Өзүм тилимди тартпай койдум эле деп күнөөкөр болуп чыга калгандары да жок эмес. Бир сыйра медициналык процедуралардан соң бейтапты палатага жайгаштырышты. Милиция чакыртышты. Адаттагыдай көрүнүш кайталанды. Келин болгон окуяны милиция кызматкерлерине айтып берүүдөн, арыз жазуудан караманча баш тартты. Келиндин мындай кылыгын бири жактырбай ачуусу келсе, дагы бирине майдай жакты. Туура кылды. Ушинтип муштум жеп эле жашап жүрөбүз, дегендер да болбой койгон жок. Баарынан да сүйгөн эркек аялын кызганат, анда-санда уруп коет дегендеричи. Эң аянычтуусу, медициналык кызматкерлердин арасында да ушундай ойдогулар бар экен. Демек, аял заты запкы жесе эч нерсе болбойт экен да. Бекмураттын мындай ой жүрөгүн оорутуп, көңүлүн кирдетти. Жумуш мөөнөтү аяктап үйүнө кетер маалда келин жаткан палатага баш бакты. Уктап атыптыр. Эс алдыруучу уколдун таасиринен айтор, бир калыпта гана дем алганы билинбесе, бейтаптардын кобур собурун врачтын кирип келгенин деле сезчүдөй эмес. Аты ким эле? Айназик? Айназик. Атына заты жарашкан өтө эле назик жан экен. Эзели күн көрбөгөндөй куп-куу жүзү, талчыбыктай ичке мүчөсү бейтаптын жүзүнө көз чаптырды. Алгач көргөнүндөгүдөй, татынакай, тармалдаша ийинин жапкан чачы, кирпиктери, жада калса бозомдук тартып кыйналган эриндери да кайрадан ой чабыттап, жан дүйнөсү дүрбөлөңгө түшүп, денесин билинер билинмексен
майда калтырак басып тердеп чыкты. Өзүнүн врач экенин унута, уйкуда жаткан сулууга суктана тигилди. Мунун минтип турганын палатадагылар байкап калгандай, ичиндеги буркан шаркан түшкөн сесимди туюп коюшкандай уялып кетти. Бул жырук үчүн өзүнө өзү жипкире сыртка бет алды. Жумуш күнү эче каяктаганына карабай кете албай айланчыктады. Айназик эсинен чыкпай кыйнады. Уйгунду экен. Же дагы деле уйкудабы. Бир көрүп кетпесе болбочудай. Бирок эмне деп барат? Сизди көргөнү келдим. Ден соолугуңуз жакшы болуп калдыбы дейби? Кызык. Башка бейтаптарга деле ушул суроо менен каалаган маалында кире берет эмеспи? Эми болсо кыйналып турганын көр. Жанындагылардан ала кубалын сурамыш этип кирсечи. Кимдер менен палаталаш эле? Эмне болуп турат? Соонун сүрү ушунча белем. Бир көрүп сүйүп калгам деген досунун сөзү эсине түштү. Балким бул да сүйүп калдыбы? Буга чейин деле ушуга окшош сезимдер болбоду беле. Бирок жолугуп калганда гана сүрөдөй түшкөнү болбосо, кайра эсин эки кылып кыйначу эмес эле го. Окууга, андан соң ишине алаксып, тез эле унутта калтырчу. Жора жолдоштору, сен кыз сүйбөй эле кесибиңди сүйөсүң. Ушинтип эс дартыңды жалаң ишиңе гана бурсаң, кыз сүйүү кандай экенин билбей жүрүп өтүп кетесиң го, деп тамашалап тийишип калмайлары бар. Бала кезинде өзүнөн 2 класс жогору окуган айылдаш кызды жактырган. Аны тымызын акмалап, жигит жандап турганын көрүп калса жүрөгү уйгу болуп, кызганычтан ичи өрттөнүп чыгар эле. Ал кыз мектепте аяктары менен айылдаш жигит ала качып кеткен. Ошондо өзүнүн андан кичүү болуп калган тагдырына таарынганы але күнчө эсинде. Анан тез эле унуткан. Шаарга окууга кетти. Бир жолку айылга келгенинде бир кездеги ашыгын көрүп бул кызды неге мынча жакшы көрдүм экен деп бир эсе таң калса, бир эсе күлгүсү келген. Денеси этке эйл тартып, баягы ойноктогон көздөр жок. Таптакыр өзгөрүптүр. Кара тору жүзү ого бетер карайып туурула түшкөндөй. Шаардагы сулуу кыздарга көнө түшкөн көбү, ким билсин, бир кездеги ашыгынан өзүнө тарткан өзгөчөлүктөрүн таба алган эмес. Андан калса, группалаш кыздары өзгөчө сулуу, өзгөчө тыккан, аппак халаттары ого бетер ажарларын ачып, жарашыктуу. Бекмурат чочуп кетти. Ойдун кучагында отуруп, иш бөлмөсүнө баш баккан кесиптешин байкоо албаптыр. Сени убак эле кет деген десем, рас бул жерде турбайсыңбы? Качан чыгасың? Эгер убактың болсо, мени үйгө жеткирип койчу. Зарыл болуп калды. Мына, азыр. Жумушка күндөгүдөн эрте келди. Халатын кие калып, түз эле Айназик жаткан палатага баш бакты. Бейтаптардын ала кубалын, түнү кандай эс алгандарын сурады. Чынында алардын жообунун ушул маалда кызыгы жок болчу. Эс тартты Айназикте. Анын жообунда. Саламатсызбы? Деди сулуу уялаңкы. Мен жакшы эс алдым. Саламатчылык. Жолдошуңуз кабар алдыбы? Шашканынан олдоксон суроо берип алганына бушайман боло түштү. Ооба, түндө келип кеткен. Демек, анан дароо кечире калдыңызбы? Эмне болуп турат? Булардын үй бүлөлүк мамилелери менен мунун эмне иши бар? Кайрадан туура эмес суроо бергенин болгону да өктөө мамиле жасап турганын түшүндү. Ыңгайсыз боло түштү. Айназик жооп берген жок. Жооп бербегени жакшы болду деди ичинен. Чыкканча шашты. Негедир жолдошум келген жок деген жоопту күткөн. Андай болбоду. Акыры келиптир да. Уруп согуп алып артынан кайра келгенин кара. Бул байкош кечирбегенде кайда барат? Канча мезгилден бери ушинтип жашап көнүп калган окшойт го. Баарынан да жолдош кандай неме болду экен? Татынакай Айназикке тең келчү жигит болду экен? Ойуна ушулар келди. Капырай, бул эмнеси? Кызганып тургандагысыбы? Андан калса, Айназик бул үчүн ким? Убактылуу келген бир бейтап эмеспи? Бүгүн көрөт, эртең жок. Ар бир бейтаптын акыбалына чын дилинен кызыккан, өз ишине өтө кылдаат мамиле кылган, ар качан ууртунан жылмаюу кетпей, күлмүңдөгөн Бекмураттын кийинки күндөрү маанайсыз жүргөнү кесиптештерине дароо байкалды.
Улаан бири акыбалына кызыккан болуп сураштырып да жиберишти. Бекмуратка эмне болгон? Түнөргөндөн эле түнөрүп. Ден соолугу жайында эле бекен. Бирөөнү сүйүп калганда суу эмес. Берген суроого да түзүктөп жооп бербей койчу болду. Аны айтасың, бейтаптарыма сен көз болуп койчу деп суранса таң калдым. Мындай таң калуу кесиптештердин гана арасында эмес, ата эне ортосунда да болду. Уулуңа эмне болгон? Жумуштан келе калып эле өз бөлмөсүнө кирген боюнча чыкпай жатат да. Ким билсин, бирдеме сурасам эле көңк-мыңк этип алгылыктуу жооп бербейт, же түзүктөп тамак жебейт. Бекмураттуу уктаса түшүнөн, ойгонсо оюнан кетпеген Айназиктин татынакай элеси ээрчип алды. Мындай жорук болот деп ким ойлоптур? Жолдош бар келинде сүйүп калуу дегенде болмок беле каты күн. Андан башка кыз калбай калгансып бул эмнеси? Бул жүрөк оорусун кимге айтып, кимге сырын ачат? Андан көрө чында ооруп калса эмне? Алыс барбай, кесиптештерине эле көрүнүп, дары-дармек ичип, бир заматта айыгып алат эле го. Балким сүйүү деп ойлоп алган сезими жөн гана кумар, ышкы болуп жүрбөсүн. Антейин десе, кумар ышкынын сүйүүдөн кандай айырмасы бар? Ушинтип кыйнала бербей, Айназикти жолугууга чакырып, ички көксөөсүн, ой максатын айтып алса болбойбу? Кызык. Кандай максатын айтат? Сени сүйүп калдым, жолдошуң менен ажыраш. Ал менен бактылуу боло албайсың. Мени менен гана бактылуу болосуң деш керекпи? Сен мени союк ойлоп турасыңбы? Жолдошум туруп, көрүнгөн эркек менен сүйүү темасын сүйлөшүп, махабат оюнун ойногон дегиң барбы? Десечи. Ал жөнүндө таптакыр ойлонбойн деген сайын ого бетер күчөп, улаан бир ой, улаан бир кыял мазесин алып келе берди. Акыры эмнеси болсо да сүйлөшүп алууну чечти да, ал жаткан бөлмөгө баш бакты. Бөлмөдөгүлөр сейилдегенге чыгып кетишкен өңгөнөт Айназик китеп барактап жалгыз отуруптур. Саламатсызбы? Деди тура калып. Саламатчылык, отура бериңиз. Бекмурат сөздү эмнеден баштаарын билбей апкарый түштү. Анын мындай акыбалын түшүнгөндөй сөздү Айназик баштады. Жанымдагылар сыртка чыгып кетишти эле. Эртең менен башка врач келип кеткенинен сизди келбейт деп ойлогонбуз. Чакырып келе калайынбы? Жок, жөн коюңуз. Мен мындай эле сизге жолугуп кетсемби деп. Магабы? Жөн жайлабы? Айназик ары чочуй, ары таң кала суроо узатты. Жөн жайлы. Жакшы болуп калдыңызбы? Ооба. Дагы деле таң калып турду. Ооруканадан чыгарасызбы? Бекмурат эмне жооп айтышты билбей мукактана түштү. Жок, азырынча болбойт. Келген максатын айтпай чыгып кете берүүнү чечти да артка бурулду. Босоого жетип кайра токтоду. Эки анчы оюнун кучагында калды. Дарыгердин беймаса болуп турганын байкаган Айназик акырын үн катты. Бекмурат Касымович, анализдерим жакшы эле чыкты беле? Эгер коркунучтуу оорум бар болсо, жашырбай айта бериңиз. Жок, андай дебеңиз. Ден соолугуңуз ордунда. Жолдошуңуздун запкысы үчүн гана. Ушул сөздөрдөн соң Бекмуратка негедир күч пайда болду. Тартынбай айта берүүнү чечти. Айназик, мен сизди өткөндө жолукканда эле жактырып калгам. Ошондон бери оюман кете элексиз. Эми көрүп да, ачыгын айтсам мен сизди... Бекмураттын сөзү аягына чыга элек. Апи, деди Айназик чындап чочуп. Сиз менен качан жолуктук эле? Коюңуз мындай сөзүңүздү. Уят эмеспи? Жамандыр жакшыдыр, жолдошумдун бар экенин билип туруп, ушул сөздү кантип айтып атасыз? Андан калса, үй бүлө ичиндеги чыр-чатакка жалгыз жолдошум күнөөлүү эместир? Мына сага. Угары ушул беле. Кандай да болбосун, акылы бар аял үй бүлө намысын бийик коерун билбей жүргөнүн көр. Керек болсо унаасына түшкөнүн, жолдон ала кеткени деле эсинде жок турбайбы? Андан да ушундай жооп угаарын билип туруп, кайдан сөз баштай калды эле? Бекмурат уялгандан бети чымырап тирдеп чыкты. Кечирип коюңуз, деди да шарт бурула сыртка бет алды. Ошол маалда жабылуу эшик ачылып, сырттагы суукка каргып калчылдаган
Кудум Айназикке оп-окшош сулуу бийкеч маңдайынан чыга калды. Бекмурат түш көрүп тургандай селт этти. Арттагы Айназикте маңдайындагы бейтаныш бирок дале Айназикке окшош сулууну жал-жал карап, эмне дешти, эмне кылышты билбей буттары тушалып калгандай турган ордунда катып калды. Дарыгердин абалын түшүнгөн Айназик аргасыз жылмайды да: "Бул менин түгөйүм Айсалкын", деди. "Таанышып алыңыз. Бул менин дарыгерим Бекмурат Касымович". "Саламатсызбы?" деди сырттан кирген сулуу мейлейин чечип, кол сунуп. "Айназиктин негизи болом. Медайымды уруша көрбөңүз. Болбойт дегенине карабай кирип кеттим. Тез эле чыгам", деди күнөөлүү жылмайып. Анын эмне жөнүндө айтып атканы Бекмуратты кызыктырбады. Эгиздерди алмак салмак карап, бул керемет көрүнүшкө ишене албай, деги эле эгиз аттууларды, бири-бирине коёндой окшош түгөйлөрдү өмүрүндө биринчи жолу кездештирип тургандай жалдырады. Мунун мындай акыбалын байкаган эгиздер кыткылыктай күлүп, бири-бирине көз кыса кылыктанышты. "Мейли, жакшы кылыңыздар", сыртка чыкканча шашты. Дарыгердин акыбалы ал тургай жакшы калыңыздар деп кош айтып турушу эки сулууга ары сырдуу, ары күлкүлүү угулду. "Жакшы барыңыз", дешти экөө бирдей. Бул окуя, бул күтүүсүз таанышуу Бекмуратты бир чети кубантса, бир чети беймазага салды. Эми Айназиктен кантип кечирим сурайт да, Айсалкынга кантип сөз айтат? Кимисин сүйүп калды? Шымтыгын кургур. Ушинтип да эси эки болчу беле? Башка жигиттердей неге өткүр эмес? Неге сөзгө чоркокта, неге аяз атына мынча тартынат? Достору, телетең туштары кыз көргөндө болушунча ачылып, чачылып, сөзмөр, тамаша көй болуп чыга калышса, бул теңирден тескери. Баарынан кызыгы, Айсалкындын жолдошу барбы жокпу? Бул суроосуна жоопту кимден алат? Иш күнү аяктап үйүнө кетүүгө даярдана баштаган маалда эшик кагылды. "Кире бериңиз", дегиче болбой, уруксат сурап Айсалкын кирип келди. Аны көрөөрү менен көктөн издегени жерден табылгандай кубанды. "Уруксат", деди маңдайындагы отургучту жаңсай көрсөтүп. "Отуруңуз". Айсалкын шыпылдай барып отургучка көчүк басты. "Эгер каршы болбосоңуз, ачык эле айта берейин. Айназиктен уктум", деди жылмайып. Эмнени айтарын дароо билди. Уялгандан башы шылкыя түштү. Уялбаганда кантсин? Жолдошу бар экенин билип туруп, жакшы көрөрүн айтып сөз айтканы, андан да бул эмне дегениңиз деген Айназиктин ызалуу жообу уялтпачудай иш бекен? Бурганактап, жанын койбогон сезимин ичине катып кыйналса өзү кыйналып, сүйсө ичинен сүйүп жүрө бербейт беле аттың? "Бекмурат Касымович, эң алгач ыраазычылыгыбызды билдиргим келет. Сизге чоң рахмат. Экинчиден, өткөндө жолдон ала кеткен бийкеч мен болчумун. Мени Айназикке алмаштырып алганыңыз кечиримдүү. Андан калса, бизди бир көргөн сиз эмес, төрөп өстүргөн өз апабыз деле алмаштырып алмайбы бар?" Айсалкын кыткылыктай күлдү. Сөзмөр, тыкылдаган, ачык айрым кыз окшойт. Негедир Бекмурат үстүнөн оор жүк алып салгандай жеңилдей түштү. "Ооба", деди жылмайып. Оозунан ушул сөз чыкты. Эмнеге ооба дегенине өзү деле түшүнө берген жок. Тек гана Айсалкындын айтканын колдоп турганын билдиргендегиси окшойт. "Түгөйүмдүн жолдошунун кол көтөрмөйү бар экенин, турмуштан кыйналып жүргөнүн да билдиңиз. Сизге жолдон жолуккан күнү алардын үйүнөн келе жаткам. Барган сайын экөөнүн жаңжалдарына күбө болом. Барбай коеюн дейм, Айназикти сагынам. Барсам ыза болуп уйлап кетем. Жок, сиз ойлобоңуз, ар дайым уруш талаш экен деп, кээде экөөнүн бактылуу үй бүлө жокпу деген да ой кетет. Бирок..." Айсалкын оюн акырына чейин айтпай, кабагы бүркүлө ойлоно калды. "Кечирип коюңуз. Мунун баарын сизге неге айтып атам, билбейм. Сизге кызыгы деле жок болсо керек", деди уялыңкы. "Ишиңизге тоскоол болдум окшойт. Кетейин. Дагы бир жолу кечирим сурайм", деди да шарт бурулуп жөнөп калды. Бекмурат шашып кетти. Жолугууга шылтоо, сырдашууга сөз даярдап жүргөн кезинде мына минтип өзү келсе, анан кантип жантан чыгарып жибериши керек? "Кое туруңуз. Жумушум аяктаган. Мен да чыгайын деп аттым эле. Чогуу басалы", деди шашкалактап.
Ушул маал, ушул сунуш ооздан чыкканына өзүн өзү ыраазы боло ичинен кубанып алды. Мен билгенден эгиз кыздардын ысымдары Батма Зуура, Апал Үпөл болчу эле. Силердин ысымыңарда ушундай болгондо Айназиктин сиздей болгон эгизи бар экенин дароо билмектирмин. Бекмураттын сыртта чыккандагы алгачкы сөзү ушул болду. Айсалкын кылыктана наздуу күлдү. Негизи биз төрөлгөндө Апал Үпөл деп эле аташыптыр. Метиркебизди ал электе апамдын бала кездеги ынак курбусу келип калат. Экөө бала кездеринде кимибиз кыздуу болсок да бири-бирибиздин атыбызды коебуз деп антташып алышыптыр. Сөз арасында ошол ант жөнүндө эстешет да, кына эгиздериңдин биринин ысмын Айсалкын деп койбойсуңбу? Деп курбусу апама тийише сүйлөйт. Экөөнүн маегине күбө болуп отурган атам, бала кезде макулдашкан болсоңор, анда эле бир кызыбызды Айсалкын, экинчи кызыбызды ага каштырып Айназик деп атайлы, дептир дароо. Көрсө, атам бизге Апал Үпөл деген ысымдарды бергиси келбей жүрүптүр. Экөө ынак болуп кетишти. Айсалкын Айназикке каттаган сайын Бекмуратка сөзсүз жолугуп кетет. Кол кармаша сейилдешет, сыр чечише сүйлөшүшөт. Бекмурат үчүн эң маанилүүсү Айсалкыны турмушка чыга элеги болду. Ушуну ойлогондо Бекмурат бирде өткөндү эске салып күлкүсү келсе, бирде өзүн эбегейсиз бактылуу сезчү болду. Бирок сүйүүсүн, сезимин ачык айта албай кыйналды. Буга тартынчаактыгы бир себеп болсо, экинчи себеби Айсалкыны турмушка чыккым келбейт деген эле. Мектепти аяктаар менен ала качып кеткен жигитке макул болуп тагдырын байлаган Айназикке ызасы бар экенин да айткан. Ал эми анын максаты жогорку окуу жайын ийгиликтүү аяктоо жана диплому колго тиери менен дагы да билимин өстүрүү үчүн чет жакка кетүү. Мындай ой тилегине, максат кыялдарына жетүүгө тоскоолдук жараткан көйгөйдүн кереги жок экенин, ал эми турмушка чыгып кетсе, көп кыялдар ишке ашпай калат деген оюнда уккан. Кыздан мындайды уккан жигит эмне деши керек? Кантип сезимин айтат да, кантип колун сурайт? Айтымында Айназик экөөнүн сырт келбеттери гана окшош. Ал эми мүнөздөрү таптакыр бөлөк. Ал чечкинсиз, өтө назик, ишенчик, баюу дейт. Бирок бала кезибизде ал деле мендей болсо керек эле дейт кайра. Демек экөөнүн мүнөздөрү өз тагдырларына жараша өзгөргөндүр. Көп учурда аял затынын өзгөрүшүнө өмүрлүк жубайдын мамилесинин чоң салымы болот эмеспи? Түйгөнүкүндөй жар күткүчө бой жүргөнүм жакшы деген сырында айтып калды. Сөз арада экөөбүз доспуз да, деп күлө караганы ого бетер жүрөгүн эсчү болду. Ушундай мезгилде ансыз да суктанчу досуна ого бетер көз артчу болду. Өткүр, аял затынан тартынууну билбеген, бир көз караш менен каалаганын эмере тарткан, шатыра шатман, кечени тамаша сөзү, коңур үнү менен шаңга бөлөгөн досуна кантип көз артпайт? Анын өткүрлүгү мында болгондо Айсалкынды ала качып болсо да өзүнүкү кылмак. Табулчу? Өзүн өзү жектеп, өзүнө өзү батпай баратты. Бүгүн Айсалкын күндөгүдөн кечиги батты. Анын келишин күткөн Бекмурат жумуштан чыга албай терезеден жолду үмүттүү тиктейт. Айназиктин да ооруканадан чыгаар күнү жакындап калды. Балким эртең, балким бир күндөн соң үйүнө кайтышы керек. Бекмураттын оюна койсо, аны дагы далайга чейин ооруканада калтырып коймок. Бирок анткенге акысы да жок. Сурана да албайт. Айласыз күрсүнүп алды. Бүгүн сөзсүз жүрөгүнө каткан сырын, жакшы көргөнүн айтам деди кыялданып. Өмүрлүк жарым бол деп колун сурайм деди бир чечимге келип. Айсалкындан мен макулмун деп мойнуна асла эркелегенин, жоогасындай үлбүрөгөн эринен сүйүп турганын кыялданып бактылуу жылмайды. Мен эртең шаарга кетем, деди бир күнү. Түгөйүмдүн акыбалын укканда, айла жоктон ыйлап жатып, окууман суранып келгем. Буюрса, алда эртеңдерден ооруканадан чыгып калар. Эмне дешти билбей апкарып калды. Кетпечи, сенсиз жашоом кунарсыз, өмүрүм өксүп калат. Эмне десең баарына даярмын. Эртеңден калыбай ата энеме алып барам. Ак чоолук салынып, ак никелүү колуктум бол, дегиси келди. Жан дүйнөсү дүрбөлөңгө түшүп, алактатып койду. Ичинен кайтылган сөздөрү сыртка чыкпай көмөкөйүндө кала берди. Албетте, окууңду калтырбай барышың керек. Мени унутпай анда-санда болсо да
кат жазып турсаң, деди жылмайып. Жылмаюунун артында ыза, сагынуу, сүйүү, таарыныч, арман. Эмне деген жан, оюндагысын жашырбай, калп жылмайбай, болгон сырын болгондой айтса эмне? Керектүү дар-дармекти кандай болбосун таап бергенге аракет кылган Бекмурат Касымович Айсалкындын ден соолугуна сырттан гана көз болуп, ал жаткан бөлмөгө бир да басып барган жок. Анын минткенине кесиптештери таң калып та, өз ара көбүр шыбыр болуп та, булардын ортосундагы болгон мамилени сөз кылып атышты. Бири билип сүйлөсө, бири билбей сүйлөп айтор, кээ бирөөнө жага бербей калды. Айсалкындын ооруканадан чыгаар күнү Бекмурат Касымович отурган бөлмө тыкылдады да, уруксат сурап бир аял киши кирип келди. Дароо тааныды. Өзгөрүптүр. Денеси жайыла толмош тарткан, ак саргыл өңү кер сары, балким оорунун кесепетидир. Башындагы бир байлам жоолугу жарашпай тургандай, айтор баягы өзү ашык болгон кылыктанган сулуу ийкеш жок. Капырай. Андан бери зып этип 20 жылдан ашык убакыт өтсө, анан ошондогудай жап-жаш боюнча калчу беле. Өзү деле мындан кем эмес өзгөргөндүр. Жүрөгү жаш болсо эле, секундчалык убакытта эмнени гана ойлоп жетишкен жок. Саламатсызбы? Келиңиз, бул жакка отуруңуз, деди маңдайындагы отургучту кул жаңсай көрсөтүп. Бекмурат Касымович, деди аял да уялаңкы. Мени тааныбай турасызбы? Жок, албетте, тааныдым. Деди баягысындай жадырай күлүп. Сиз деп турсаңыз тааныбай жатабы деген ой кетпедиби? Кантип тааныбайын? Эч эле өзгөрбөптүрсүз. Калп айтты. Анан кантпек? Убакыт өзүнүкүн алган тура деши керек беле? Бекмурат Касымовичтин өзгөрбөптүрсүз дегенине Айсалкын чын дилинен каткыра күлдү да. Сен деле баягы бойдан, деди. Үн сөзсүз бири-бирин карап, бир саам ойлой турушту. 10 күндүн ичинде бир басып келбей койдуң го, деди Айсалкын таарынычын билдиргендей. Баса, ушул күндөрү тээ качан артта калган жаштык, артыман келер бекен деп жол карап зарга күткөн күндөр эске түштү, деди муңайым жылмайып. Акыры минтеп өзүм келдим. Айсалкындын суроосу жоопсуз калды. Бекмурат Айсалкындын бир аз бырыш баскан жумшак колун айырылай кармады да, сыйлоо затын жасап эринин тийгизди. Экөө ээрчише сыртка чыкты. Бир кездеги сырдашчу жерге келишти. Ошондогу жап-жаш, солкулдаган, кыламык жааган карды көтөрө албай ийилип турчу көчөт эме минтеп, көк тереп, көлөкө берип барпайган эменге айланган.